Кийинки сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү жана пайдалуу өтсүн. Китеп, дептер, калем, калемсап жана башка окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Анда эмесе бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Куруучулар ушундай балдар аянтчасын курууну пландашты. Узундугу 5 метр, туурасы 8 метр болгон аянтчаны тосуу үчүн канча узундуктагы жыгач тосмо керектелет? Балдар, анда анын эмнесин табуу керек? Ооба, периметрин табуу керек. Периметрди таап көргүлөчү. Туура 26 метр узундуктагы жыгач тосмо керектелет. Балдар, эми анын ичине жасалма чөп төшөө керек. Балдар, эми анын ичине жасалма чөп төшөө керек. Анда андай жасалма чөптөн канча керектигин кантип табабыз? Демек бүгүнкү сабакта ушул суроого жооп ала алабыз. Тема: тик бурчтуктун аянты. Бүгүн сабакта аянт жана анын чембирдиктери тууралуу маалымат аласыңар. Тик бурчтуктун аянтын табууну үйрөнөсүңөр. Турмушта аянт деген сөз көп кездешет. Бакчанын аянты, футбол талаасынын аянты, көл бетинин аянты, бөлмөнүн полунун, дубалдарынын аянты. Демек, ошол аянттарды кантип өлчөөнү үйрөнөбүз. Анда көңүл бургула. Балдар, бул кандай фигура? Туура, квадрат. Кандай квадрат? Туура, жактары 1 сантиметр болгон квадрат. Ал эми булчу? Туура, жагы 1 дециметр болгон квадрат. Ал эми бул жагы 1 метр болгон квадрат. Аянттарды да ченөөгө болот. Ал үчүн чембирдик катары жактары 1 сантиметр, 1 дециметр, 1 метр жана башка узундук чембирдиктери болгон квадраттын аянты алынат. Ал бирдик квадрат деп аталат. Эгер анын жагы 1 сантиметр болсо, ал сантиметр квадрат. 1 дециметр болсо, дециметр квадрат. Метр болсо, метр квадрат деп аталат. Жана ушундай белгиленет. Мисалы, бул квадратты байкагыла. Бардык жактары 1 сантиметр. Демек, бул 1 сантиметр квадрат деп аталат. Балдар, экранга көңүл бургула. Тик бурчтуктун аянтын табабыз. Алгач аны квадраттык сантиметрлерге бөлүп алабыз. Ар бир көзчө 1 сантиметр квадраттан турат. Кана балдар, 1 сантиметр квадрат көзчөлөрдөн канчоо экен? Санагыла. Ар бир сапта канчадан көзчө бар экен? Туура. 4 сапта 6дан көзчө. Демек, 6-ны канча жолу кошобуз? Туура. 4 жолу кошобуз. Барабар 24 көзчө. Демек, бул тик бурчтуктун аянты 24 сантиметр квадрат экендигин аныктап алдык. Балдар, келгиле эми
Бул тик бурчтук формасындагы сыналгынын аянтын таап көрөлү. Анын аянтын табуу үчүн кайсы ченбирдикти колдонуу ыңгайлуу болот деп ойлойсуңар? Туура, дециметр квадрат. Ар бир көзчө 1 дециметр квадрат болсо, сыналгынын аянтын таап көргүлөчү. Жообуңар кандай болду? Кантип тапканыңарды түшүндүрүп бергиле. Келгиле анда текшерип көрөлү. 3 сапта 6дан көзчө бар. Анын ар бири 1 дециметр квадрат. Демек, 6 дециметр квадрат кошуу 6 дециметр квадрат кошуу 6 дециметр квадрат барабар 18 дециметр квадрат. Жообу сыналгынын аянты 18 дециметр квадрат. Келгиле эми сыналгыдан дагы чоңураак буюмдун аянтын таап көрөлү. Мисалы, класстагы такта. Эгерде ар бир көзчө 1 метр квадрат болсо, анда тактанын бетинин аянты канча метр квадрат болот? Ооба, 2 сапта ар бири 1 метр квадрат болгон 3төн көзчө жайгашкан. Демек, 3 метр квадрат кошуу 3 метр квадрат барабар 6 метр квадрат. Тактанын бетинин аянты 6 метр квадрат. Эгерде туура таба алган болсоңор, азаматсыңар. Демек, балдар, китеп, дептер сыяктуу кичинекей буюмдардын аянтын табууда сантиметр квадрат, миллиметр квадрат ченбирдиктерин, ал эми орто чоңдуктагы сыналгы, жаздык, партанын бетинин аянтын табууда дециметр квадрат, ал эми жердин, бакчанын, бөлмөнүн аянтын табууда метр квадрат ченбирдиги колдонулаарын билдиңер. Келгиле балдар, эми жактары 5 сантиметр, 4 сантиметр болгон тик бурчтуктун периметрин жана аянтын өз алдыңарча тапкыла. Аянт менен периметрдин айырмасын байкагыла. Андан соң чогуу текшерели. Келгиле эми текшерип көрөлү. Алгач периметрин табуу үчүн эмне кылабыз? Туура, тик бурчтуктун жактарынын суммасын табабыз. П барабар 4 сантиметр кошуу 5 сантиметр кошуу 4 сантиметр кошуу 5 сантиметр барабар 18 сантиметр. Ал эми аянтты табуу үчүн тик бурчтуктун квадраттык сантиметрлерге бөлүп алабыз. 4 сапта 5тен квадраттык сантиметрлер бар. 5 сантиметр квадрат кошуу 5 сантиметр квадрат кошуу 5 сантиметр квадрат кошуу 5 сантиметр квадрат барабар 20 сантиметр квадрат. Демек, тик бурчтуктун периметри 18 сантиметр, ал эми аянты 20 сантиметр. Балдар, эгерде силердин жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар. Эң жакшы аракеттендиңер деп ойлойм. Мына балдар, эми силер узундуктан сырткары аянтты да табууну билесиңер. Келгиле эми
узундугу 5 метр, туурасы 8 метр болгон балдар аянтчасынын канча метр квадрат жасалма чөп керектелерин таап көргүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Балдар, жумушчулардын бирөөсү 40 метр квадрат, ал эми экинчиси 47 метр квадрат деп тапты. Силердин жообуңар кандай болду? Кимиси туура тапкан деп ойлойсуңар? Түшүндүрүп бергиле. Азаматсыңар. Келгиле анда чогуу текшерип көрөлү. Ар бири 1 метр квадраттан болгон 5 сапта 8ден көзчө жайгашкан. 8 метр квадрат кошу 8 метр квадрат кошу 8 метр квадрат кошу 8 метр квадрат кошу 8 метр квадрат барабар 40 метр квадрат. Демек, биринчи жумушчу туура тапкан. Балдар, ал эми экинчи жумушчунун катасы эмнеде? Туура, метр квадратты дециметр квадратка алмаштырып алган. Демек, маселенин жообу аянтка 40 метр квадрат жасалма чөп керектелет. Балдар, кийинки тапшырманы аткаруу үчүн бизге картон кагаз, түстүү кагаз, кайчы, жабыштырчу каражат жана сызгыч, калем, калемсап керектелет. Алгач, картон кагаздан 1 метр квадрат кесип алабыз. Андан соң түстүү кагаздардан 1 дециметр квадраттык фигуралардан кыркып чаптагыла. Бир дециметр квадраттык канча түстүү кагаз кеткенин эсептегиле. Балдар, жалпы канча дециметр квадрат түстүү кагаз кетти деп ойлойсуңар? Келгиле, текшерип көрөлү. Эгерде ар бири 1 дециметр квадраттык болгон 10 катарда 10дон квадрат жайгашса, жалпы канча дециметр квадрат болот? Оба, 10дон 10 жолу бул 100 дециметр квадрат болот. Демек, бул жерде төмөндөгүдөй эреже чыгарууга болот. 1 метр квадрат барабар 100 дециметр квадратка. Себеби 1 метр квадрат картон кагаздын бетине 100 дециметр квадрат түстүү кагаз кетти. Балдар, силер да өз алдыңарча картон кагаздан 1 дециметр квадраттык, 1 сантиметр квадраттык картондорду кесип, түстүү кагаздар менен кооздоп, байкоо жүргүзүп көргүлө. Бул силер үчүн абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Балдар, бүгүн сабакта эмне үйрөндүк? Аянт жана анын чендирдиктерин билдиңер. Тик бурчтуктун аянтын табууну үйрөндүңөр. Периметр менен аянтты табуунун айырмасын, ар кандай буюмдардын аянтын табуу аркылуу түшүндүңөр. Ушул тапшырмаларды аткарууда активдүү катыштыңар деп ойлойм. Кымбаттуу окуучулар, силер менен бүгүнкү сабакта бирге болгондугума абдан кубанычтамын.
Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта калгыла.